суранам, эли журт силерден жардам берип коюңуздарчы. Сузак районунун 47 жаштагы тургуну Барчынай Абдурахманова коомчулуктун жардамына муктаж. Анткени 13 жылдан бери бөйрөк оорусу менен жабыркап келет. Жалгыз бой Абдурахманова көп жылдан бери оору менен алышып, учурда ден соолугу бир топ начарлап кеткен. Сузак районунун Бегат селосунда турам. Мен муктажым ушу бөйрөгүм курап калган себебинен 13 жылдан бери гемодиализ алам өзүм. Эми ошону аз жасатайын десем, бир туугандарым чогулткан акчалары аздык кылып атат. Ушунан эл журттан, кыргыз элинен суранат элем. Жардам берип коюшуна аябай акчага муктаж болуп атам. 13 жылдан бери гемодиализ алып жүргөн менен бирок кыйналып атам. Диализге келгенде деле, после диализде эле давлением сүдүргү болом, бир сутка кыйналам. Ошого жардам берип койсо. Дарты бул ХБП С5 терминальная стадия поражения почек. Бул акыркы стадия бөйрөк иштебейт деген да. Анан эми эже жаш операция кылса бир кыйла өзүнүн турмушуна, өзүнүн ден соолугуна деле жакшы болот дейм да. Бөйрөктү алмаштыруу үчүн Турция өлкөсүнөн дарыгерлер менен сүйлөшкөн. Ал жакта операция үчүн 25 000 акш долларындагы каражат керектелет. Учурда Барчынай Абдурахманова туугандары менен биргеликте 10 000 доллар топтоп, калган 15 000 долларды табууга чамасы жетпей турат. Ошол себептүү колунда бар жарандардан жардам сурайт. Туугандарым чогулткан акчасы 10 000 доллар болуп калды. Бир туугандарым ошо ата-энемден ашынып, ата-энем деле өтүп кетти, каза болуп калышты алар. Жок. Эми мага чогулткандары ашынган 10 000 доллар болуп атат. Ошого да 15 000 доллар чогулуп калса жасатып алат эле. Только 15 000 доллар тегери болуп калат деди. Анан донор менен сүйлөшсөк сатып алган, алар 10 000 доллар деп атат. Азыр 47ден 34 жашымда гемодиализге түшкөн. Балам бар эле, ошо турмушумдан ажыраганда бир уулум бар эле, уулум деле каза болуп калган. Азыр балам деле жок, өзүм жалгызмын. Бөйрөктү Кыргызстанда да алмаштырып дедиңби, калгандай болду? Ага кайрылдым, кайрылсам только бир туугандарыкын коебуз, а так чужойдукун койбойбуз дейт. Бизде эмне дегенде закондо жок экен, кирбептер Кыргызстанда мүмкүн эмес дейт. Ошоңо четке барып ушу сатып алып койдурайын деп атканмын. Ушу Бир туугандарыңыздын текшертип көрдүңүз? Текшертип көргөнбүз. Алар деле бир жерде бир причиначыл оорулар болуп, мага жараксыз болбойт деди. Барчынай Абдурахманованын жакшы болуп кетишине ар бирибиз себепчи болуп калышыбыз мүмкүн. Андыктан жардам берүүнү каалаган болсоңуздар, экрандагы номер аркылуу байланышып, каражат которсоңуздар болот. Жана арыздабаган каражат менен толук кандуу жашоо улантышына түрткү болосуз. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, Регион.